Бишкекте курама командадамын, кыргыз күрөш боюнча курама командалардын мүчөсүндө болчумун. Ошо республика болду, ошо дүйнөлүк көчмөндөргө даярданганга. Ошо республикадан оор салмактан биринчи орун алып, ошо бияка сборго даярданып атабыз агайлар менен, машыктоочуларыбыз менен. Дүйнөлүк көчмөндөргө агайлар катуу, биздин агайлар катуу быйыл жакшы программа коюп, жакшы эметип, аракет кылып бизди жакшы даярдап атат. Жакшы, Кудайга шүгүр, дүйнөлүк тамактары, агайлардын эме программасы жагып, ошо 5-6 күн машыгуу болуп, бир күн дем алып атабыз. Билбейм, Кудайдын буйругу менен да, Алла Таалам насип кылса, ошо жеңишти эле күтүп, ошо жерде мээнет кылып атабыз. Ушу Кыргызстан желегин көтөрөйүн депчи, биринчиликке чыгарайын деп. Биздин көчмөндөр оюну 2 жылда бир өтүп, абдан жакшы болду. Спортчуларга окуу машыгуу жайларын бөлүп берет. Ушуга катышып көчмөндөрдөн утайын деген биздин жаш балбандар абдан көп, кызыгуулары көп. Спорттун түрлөрү да абдан көбөйдү бул жылы. Ошого көбөйгөн сайын спорттун түрлөрү, балбандардын катышуусу дагы буга көбүрөөк болот. Мен ойлойм, бул абдан жакшы болуп атат дейм. 15 күнгө сборго келгенбиз. Программалар өтө жакшы. Китеп менен кылып атат. Ошол буюрса дайындалып атабыз. Сбор өтө жакшы өтүп атат буюрса. Жеңишке жетем деген уран только ошо жеңишке жетем деген ниет болот да, бизде башка ой жок болот буюрса. Анткени кыргыз эли биз үчүн каражат жумшап отур да. Кыргыз элинин эмгегин аңдай акташ керек. Бир маал тренировка деп атат. Эртең мененкисин Кудайым буюрса биз өзүмчө, өз алдынча кросс чыркап, разминка кылып, буну үспөш керек, токтотпош керек болот, дайынданыш керек. Кыргыз эли күтүп атат биздичи.